бизде сентябрь айында башталса, Японияда апрель айында, ал эми Америкада жай мезгилинде башталат экен. Бул сыяктуу кызыктарды камтыган дүйнө элдеринин билим берүүдөгү өзгөчөлүктөрүн изилдеп көрдүк. Кызык инфонун бүгүнкү берүүсүндө мен сиздерге өзгөчө билим берген өлкөлөр тууралуу кеп кылам. Сиздер менен Айсулуу Сүйүнбек кызы, даяр болсоңуздар, мен баштадым. Дүйнөдөгү билим берүү лидерине айланган Финляндия өлкөсүндө балдардын баары милдеттүү түрдө 7 жаштан мектепке барышат жана бардык окуучуларга бирдей шарт түзүлгөн. Байдын балдары да, кедейдин балдары да бир мектепте бир шартта билим ала беришет. Бул өлкөдө тең укуктуулук жана социалдык адилеттүүлүк жакшы жолго коюлган. Окуучулар мектепте эркин жүрүшөт, аларга бирдиктүү форма кийүү милдеттендирилбейт. Ошондуктан көпчүлүгү үйүндө жүргөндө эле байпакчан басып жүрө беришет. Фин окуучулары экзамен тууралуу таптакыр ойлонушпайт. Окуучулар сабак учурундагы активдүүлүгүнө жараша бааланышат. Окуучуларга дээрлик үй тапшырма берилбейт. Эмне керек болсо, балдар класста үйрөнө алышат. Окуучулар көбүрөөк убактысын достору менен өздөрү каалагандай өткөргөнү маанилүү дешет. Ал эми катардагы фин мектептеринде мугалимдер күнүнө 4 саат гана сабак өтүшөт. Ошондуктан алардын сабакты даярдоого, билимин өркүндөтүүгө жана окуучуларга көбүрөөк көңүл бурууга убактысы жетиштүү болот. Америка Кошмо Штаттарында окуу жай мезгилинде башталат. Аларда биз сыяктуу 1 сентябрь билим күнү деген түшүнүк жок. Эң негизгиси студенттер кеминде 180 күн окушу керек. Бул өлкөдө балдар 5 жаштан баштап окушат, а кээ бир мектептерде 3-4 жаштагы балдар үчүн да класстар бар. Орто мектепте 5 гана милдеттүү предмет бар. Бул математика, англис тили, табиат таануу, коомдук илимдер жана дене тарбия. Балдар дал ушул предметтерден сырткары сабактарды өздөрү тандап алып, жеке график менен окушат. Дагы бир өзгөчөлүк, америкалык окуучулар 3-класска чейин карандаш менен гана жазышат. Бул стресстин деңгээлин төмөндөтөт деп ишенишет. Анткени катаны каалаган убакытта өчүргүч менен оңдоого болот. 3-класстан баштап гана калем, кадимки ручка менен жазууга болот. Ал эми кол жазмасынын начардыгы үчүн баланы эч ким урушпайт. 2012 жылдан бери Американын 3 штаты жазууну үйрөтүүдөн толугу менен баш тартып, анын ордуна алар клавиатурада терүү боюнча сабактарды киргизишкен. Ошондой эле АКШда окуучулар жана студенттер спорт менен сөзсүз түрдө алектениши керек. Ал эми Түштүк Кореяда билим берүү жогорку рейтингде жүрөт жана өзгөчө методдор бар. Анын себептерин дыккаттык менен угуп туруңуз. Бул өлкөдө окуучулардын бош убактысы дээрлик болбойт. Орто жана жогорку мектептерде сабак эртең менен 8:30 башталып, кечки саат 6 чейин уланат. Андан кийин жеке академияларда сабактар башталат. Бир окуучуда жумасына ушул сыяктуу 20 сабагы болушу мүмкүн. Орточо окуу күндөрү сабактар кечки саат 10-да аяктайт. Бош убактысынын жоктугунан окуучулар аз укташат. Ошондуктан алар сабактарда уктап калышат. Мектепте класстарды кыдырып, уктап калган окуучуларды ойготуп турган атайын адамдар бар. Лотерея системасы Түштүк Корея мектептеринде көп кездешет. Маселен, ар бир 5 жылда ушул принцип боюнча директорлор алардын орун басарлары жана мугалимдери жаңы мектептерге бөлүштүрүлүп турат. Ошондой эле лотерея окуучулардын кимиси доскага чыгышын, кимиси жооп берүүсүн чечет. Бул өлкөдө окуучулар милдеттүү түрдө мектептин герби менен тигилген мектеп формасын кийишет. Кайык мектептери тууралуу уктуңуз беле? Анда тыңдап туруңуз. Шихкатория
түзмө-түз агартуу кайыгы дегенди билдирет. Ал Бангладештин кээ бир жапыс суу ташкындары эң кооптуу аймактарында жайгашкан балдарды кайык мектептерине алып барат. Бангладештин аймактарынын 3/1 бөлүгү деңиз деңгээлинен 1 гана метр бийиктикте жайгашкан. Ошондуктан бул саздак жерлер суулардын чоң мейкиндигин айланып, жылына 7-8 айга жакын суу астында калып кетет. Бул жагдайда көпчүлүк балдар мектепке бара албай калышат. Дал ушул себептен окуучулар үчүн кайык мектептери уюштурулган. Ар бир кайык балдарды үйүнөн алып, сабактар бүткөндө кайра жеткирет. Бангладештеги сүзүүчү мектептерде сабактар салтуу класстын 4 абалында өтпөсө да, окуучулар өлкөдөгү башка студенттер менен атаңдаша ала турган деңгээлде билим алышат. Кээ бир кайыктарда кичинекей китепканалар, илимий бурчтар жана интернетке туташкан ноутбуктар бар. Япон мектептеринде окуу жылы жазда башталат. Ар жылы окуучулар жаңы класстарга көчүшөт. Японияда кенже жана жогорку мектептер ар башка имаратта жайгашкан. Анын үстүнө ал жердеги класстар жыл сайын жаңыча түзүлөт. Бир эле параллелдеги окуучулар туш келди топторго бөлүштүрүлөт. Мындай аралаштыруу окуучуларга тең туштары менен оңой тил табышуу жөндөмүн өрчүтөт. Япон студенттери дээрлик эч качан сабак калтырышпайт. Бул өлкөдө сабакка баруунун пайызы 100%га жакын жана кечигип калууда Жапон мектеби үчүн сейрек учурайт. Япон мектеп окуучулары тазалыкты өздөрү көзөмөлдөшөт. Сабактан кийин окуучулар аудиторияларды гана эмес, коридорлордо, дааратканаларда жана башка бөлмөлөрдү да шыпырып, жууп таштандыларды ташташат. Сабактан кийин япон окуучулары үйүнө кайтууга шашышпайт. Алар кызыккан спорт жана искусство клубтарына барышат. Дүйнөдө аз уктаган элдердин катарын толуктаган Япон элинде күндүзү бир аз убакытка уктоого уруксат берилген. Кадыресе окуучулар да уктоо мөөнөтүн пайдалана алышат. Мугалимдик кесип өзгөчө бааланып, мыкты билим берген Германия тууралуу кеп баштайм. Бул өлкөдө башталгыч мектепте балдардын үй тапшырмасы, мектеп формасы жок, каалагандай кирөө берүүгө болот. Рейтинг шкаласы тескери. Биздин 2, аларда 6, ал эми 1 тескерисинче эң жогорку баа болуп саналат. Ошол эле учурда Германияда билим алуу ар бир адам үчүн милдеттүү, ал эми үйдөн билим алуу каралган эмес. Мектептерде жыныстык билим берүү окутулат, ошондой эле таштандыларды сорттоо, велосипед тебүү, ал тургай достошуу сабактары да өтүлөт. Ооба, чындыгында эле социализация маселелерине көп көңүл бурушат. Баланын жогорку окуу жайга кирүүсү орто мектепке өтүү стадиясында чечилет. Натыйжалары начар окуучулар хауптуу шөлеге, орточо натыйжалары реал шөлеге, күчтүүлөр гимназияга кирет. Реал шуледен гимназияга жете алууга болот. Жалпысынан 13 жыл окуган гимназиянын бүтүрүүчүлөрү гана университетке өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Мына достор, байкадыңыздарбы? Ар бир өлкөдө таң калтыруучу усулдар, өзгөчө талаптар, эркиндик жана уникалдуулук кездешет. Ар биринде бири-бирине окшогон кызыктуу дүйнө жатат. Дал ушундай өзгөчө система, өзгөчө аракеттер менен дүйнөнү дүңгүрөткөн жаштар өсүп жатышат. Эгерде бүгүнкү маалыматтар сиз үчүн кызыктуу болгон болсо, биз кубанычтабыз. Сөзсүз түрдө жактыруу басып, комментарий жазып жана бөлүшкөндү унутпаңыз. Назарыңыздарда кызык инфо рубрикасы жана мен Айсулуу Сүйүнбек кызы болдум. Кийинки көрсөтүүгө чейин кош.